Урматтуу Садыр Нурбожоевич, азыр сизге кантип өмүр бою президент болуп кала аласыз айтып берем. Жөнөкөй эле бийлигиңиз менен бөлүшүү керек. Камчыбек Ташиев кеткенден кийин анын артында Гилейген бийлик калды. Ал бийликти эмне кылышты, сиз гана чечесиз. Албетте баарын өзүмүз алып алсамыз деле болот. Болгон ишти өзүмүзгө каратып, командамызга кушуматчыларды топтоп, андан кийин тырышып калганча бийлигиңизди мыкчып отура берсеңиз деле жарашат. Бирок башка дагы багыт бар. Сиз Кыргызстанга демократияны кайта алып келе аласыз. Саясий туткундарды бошодуп, оппозицияны, жарандык коомдун өкүлдөрүн, журналисттерди, ишкерлерди, дегелеп карапайым тургундарды куугун токтото аласыз. Командамызга эч убакта өлкөнүн кызыкчылыгы роль ойногон жерде дагы сизге жок деп айтуудан коркпогон адамдарды топтой аласыз. Эгерде ушундай адамдарга барсаңыз, сиз кыргызстандыктардын жүрөгүндө түбөлүк президент болуп каласыз. Экинчи мөөнөттөн кийин тактыдан кетсеңиз дагы эл унутпайт. Эми экинчи мөөнөттө кетесиз деп үмүт кылам албетте. Балким сиз эл чын жүрөгүнөн эстелигин орноткон алгачкы президент болуп каларсыз. Элибиз үчүн кандай эл башчысы катары каларыңыз сиздин мана болуңузда. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн достукту садака чапкан баатыр болосузбу? Же жеке кызыкчылык үчүн досун сатып кеткен адам болосузбу? Сиз гана чечесиз.